4 сериялуу радио драмасы Мураскер. 3 серия. Менин атым Нуржан. Чоң атам мага биз кыргыздар тоодо кар жамынып, муз жазданган. Муз менен киндик кесип, жебе менен жол борсаткан улутпуз деп айткан. Кийин Сагын Мамай устаз менен таанышканда, устаздардын биз кыргыздар эпос менен тарых жазган улутпуз деп айтканын укканмын. Ушул сөздөрдү укканда кантип Манасты сүйбөй тура алайын? Мына мен устаздан Манас айтканды үйрөнгөлү 10 жыл болуптур. 14 жашар баладан мына эми 24-кө чыгып эр азамат болуп жетилдим. Нуржан! Эй! Айгүл! Бамыр дүңгүлүн кандай нерсе иликтирип келди экен? Албетте Манастын үнү да. Нуржан, арайдын 15-күнү Сагын Мамай чоң атанын үйүнө барып, сабак үйрөнөт элең го. Бүгүн эмнеге барбадың? Устазым Бейжиңге кетти. Мамлекеттен устаздын Манас айтканын үнгө алдырып, жыйынтыктап китеп кылып чыгарат экен. Чын элеби? Аябай жакшы болуптур. Муну устазың армандап жүрбөдү беле? Ооба. Алгачында областан адистер келип, устазымдын айткан Манасын жазып, 5 том кылып чыгарышкан экен. Бул жолу Бейжиңден адис келип, 8 урпак Манастын баарын жыйынтыктап чыгарат экен. Ал эсимде. Сен мага Сагын Мамай ата 5 том Манасты 7 айда араң айтып бүттү дегенсиң. Бул жолу 8 урпак Манасты айтууга жок дегенде 1 жыл убакыт кетер. Балким ошондой болор. Устазым Манас айтканда аны токтотуу кыйын. Уксам, устазым бір күндө Манасты 8 саат айтат. 3-4 саатта бире салат. Устазым айткан Манасты дагы бир жактан кошо жазып басат экен. Жазган адам чарчаса, анын ордуна дагы бир алмашы уландуу жазып басат экен. Бирок устазым Манас айтканда токтобой берет. Нуржан, сен да чымырканып, устазыңа окшогон залкар манасчылардан болуп чык. Макулбу? Мени кантип устазыма теңегеле болсун. Устазыман 10 жыл үйрөнүпмүн. Үйрөнгөн сайын анан Манастын улуулугун сезип жеттим. Ошол үчүн Манас айтканга батын албас болуп баратам. Ооба дечи. Ушул жылдары чоң маарекелерде Манас айтканыңды көрбөдүк. 14 жашар кездеги Нуржандын кайраты кайда кетти дейм да. Айгүл, андай дебечи. Анда айтпайсыңбы? Эл журтуңа айтып берчи. Ооба. Манасты айтканда анан элге таралат. Мейли Манаска канчалык аруу агдар болоюн, канчалык апкарыйын, Манасты эл алдына айтып чыгайын. Kalayı, kımız bayramı geldi. Ciğer jarılıp çöp çıksın. Gelin ayrılıp süt çıksın. Elimiz aman, ciğerimiz tınç bolsun. Bugünden başlap kımızdı. Kumar kanlı çay içeli. Карачы. Элдердин жүзүнөн күлкү жайнап чыгыптыр. Нуржан, суу. Сууну мага дайындап койдуң беле? Рахмат, Айгүл. Айтайын батырман астын, орақтары қолдосо, айтканым жалган болбосо, андан азыр айтайын. Нуржан Манас айтып атат. Ал Залкар Манасчынын шагирт эмеспи? Болду сүйлөбөй Манас угалы.
Айтайын батырман астын орақтары Ал менин биринчи жолу эл алдында манас айтышым эле. Тегинде элдин кандай кабыл алганын байкаганча айтайын дегемин. Бирок манасты баштаганымда жан дүйнөм менен берилип кетип, элдин кандай кабылдаганын сезбей калдым. Энемдин мага сунган чайын атам алып келген этти да байкабай калыпмын. Айгүлдүн "Болду эс ал" деген сөзүн да укпапмын. Ошентип айта бердим. Тамагым кургаганда сүт чайдан ууртаганым эсимде. Канчалык айтканымды билбейм. Кийин бирөөлөр мени көтөрүп түшкөндөн анан эсиме келди. Нуржан, токто эме, болду. Манасчыбызды эс алдыралы. Кана сарпай жапкыла. Алпак кийгизгиле, алып келгиле. Нуржан, тур ордуңан. Көп олтуруп буту уктап калыптыр, мен жөлөйүн. Мындан барып айылдакыларга уктургула. Биздин айылдан чоң манасчы чыкты. Болду. Манасчыбыз да чарчады. Силер чыгып кеткиле, эс алсын. Нуржан, жакшы эс ал. Жүрүлө чыгып кетели. Нуржан, биздин айылга барып так айтып бер. Макул. Нуржан, дагы эсиңе келе албай атасыңбы? Айгүл, манасты баштаганда мен сыртта элем. Анан кандайынча боз үйдүн ичине келип калдым. Анан дагы мен түштөн кийин айта баштаганмын. Азыр таң атып кеттиби? Нуржан, сен кече күнү түштөн кийинден баштап таң атканча айттың. Сени түндө үшүп калбасын деп, элдер боз үйдүн ичине көтөрүп алып кирди. Булар эсиңде жокпу? Такыр эсимде жок. Манас айтып, ичине чөгүп кетипсиң. Нуржан, аябай сонун айттың. Кече түндө сенин айтканыңды угабыз деп, боз үйгө батпай, акыры боз үйдүн тышынан туурдукту түрүп коюп, сенин манас айтканыңды угушту. Ошондой болдубу? Ооба. 80ге чыккан абышкаларда жөлөтүп таятып келип угушпадыбы? Ошондой жакшы айттымбы? Жамынган сарпайың менен башыңдагы ак калпагыңды көрсөң эле канчалык жакшы айтканыңды түшүнөсүң. Нуржан. Качан мага жалгыз манас айтып бересиң? Кайсы бөлүгүн угасың? Манастын тоюн. Манастын тоюн? Айтып берейин. Келе жаткан адамдар, көтөргөн күрүсү балбандар, миңди бирге санаган, билеги жоон сардалдар, талп башкарган кат билеп, тажы кийген кандар бар, бендегендер алтындан, анан келишкен эчен улан бар. Нуржан, Айгүл, мына эми тоюңар болду. Мындан кийин турмушуңарды жакшы өткөргүлө. Бактылуу болгула балдар. Нуржан, карачы. Жайнаган жылдыздарды. Баары сенин көзүңө жетпейт. Айгүл. Баса, эсим курсун. Калбек агам берген үн алгыны жакшылап карап көрөлүчү. Эртең көрсөк болбойбу? Калбек агам март экен. Ушунча кымбат баалуу белекти бизге арнаптыр. Устазымдын шагирттеринин ичинде эң бай Калыбек агам. Ал Үрүмчүдө соода жасап, көп акча тапты. Бирок манас айтканга убакыты жок. Карачы, эмне мынча сонун үн алга? Дагы көп тасмалары бар экен. Буга үн алдыргалы болот. Обласка барганда көргөмүн. Сонун нерсе.
бул кишинин аты Таньоңлин. Карачы. Дагы актай тасмалар бар экен. Калыбек агам жан жактылуу ойлоптур. Нуржан, сен манас айтып үйүнгө алдырып койсоң болгудай. Болот. Бирок уккун келгенде качан болсо мен айтып берем эмеспи? Нуржан, өзүмдү аябай бактылуу сезинип атам. Айгөл. Сени түбөлүк бактылуу кылам. Айгүлдүн карагаттай көздөрүн жактырам. Анын жылдыздай жайнаган көздөрүн көргөндө бүт дүйнөм элжирей түшкөндөй сезинем. Айгүл жакшы колуктуу болду. Манас айтуумду колдойт. Кээде чакырык менен башка жака кетсем, үйдүн түйшүгүн өзү тартып жүрдү. Биздин турмушубуз мына ушундай бактылуу өтүп жатты эле. Бирок Калыбек агамдын келиши менен турмушумда көп өзгөрүүлөр болду. Калыбек ага, чай ичиңиз. Аябай даамдуу болуптур. Ябаса Айгүл, силерге тасмала келдим эле. Фейсяң? Карачы. Бул киши Нуржанга окшойт бекен? Ооба, чачтары, көздөрү окшоп кетет экен. Бул азыр таанымал чолпондордун бири болуп калды. Нуржан, анын ырларын жакшылап тыңшап көрчү. Калыбек ага, мага айта турган жумуш бар беле? Менин бир досум Үрүмчүдө шарапкана ачкан. Анын бир жакшы ырчы тапкысы бар эле. Ошого сен эсиме келе түштүң. Алып барайынбы? Бирок мен эстрада ырдай албайм да. Сага берген тасмаларды угуп көрдүңбү? Ооба. Ээрчи ырдай алам. Бирок эстрада ырчылар менен айырмам аябай чоң. Үйрөнсөң болот эмеспи? Сен деген манасчысың. Эстрадарлар сен үчүн оңой да. Бирок Үрүмчү аябай алыс дейт го. Айгүл, күйөөң үч ташта жүрө берсе, акча таба албайт. Нуржан, сөзүмдү ук. Менин бул досумдун акчасы көп. Сага күндүгүңө 30 яндан бере турган болду. Ойлочу, айда 900 ян болот. Эгер жакшырдасаң, келген коноктор сени сыйлайт. Акчасы көбүрөөк коноктор келип калса, берген акчасы андан дагы көп болуп кетеби? Ким билет дагы. Ырдап, ошончо көп акча тапкалы болобу? Нуржан биздин эң жакшы көрө турган инибиз. Аны алдасам, устазым мени кечиреби? Бир жолу Нуржан чакырык менен тойго барып, бир күн бир түн манас айтса, үйлөнгөн жигит ага 10 юан акча берген. Менчи бул деле аябай көп го? 10 юанга эле ыраазы болуп каласыңарбы? Анткени көптөрү акча деле бербейт. Алар Нуржандын башына калпак, үстүнө сарпай жаап, ага эң чоң урматын билдирет. Бирок анчалык урматка эчтеке келбейт. Калыбек ага, мындай сүйлөсөңүз болбойт. Манасчынын урматын албетте түшүнөм. Бирок ачынта турганы турмуш. Нуржан, үйдөгү чоңдорго жылыткычы бар там салып берем дебедиң беле? Акча тапсаң, ушулардын баарын кыла аласың эмеспи? Айгүлдү дагы жакшы турмушка ээ кыласың. Бары ырчы болсом, манас айтканга убактым чыкпай каларбы дейм да. Баарыбыз манасты сүйөбүз. Бирок манас айтып күн өткөрө албайсың. Устазыбызды карачы. Жаш кезинде эгин эгип, мал багып, жетектей чуда болуп көрдү. Манас деген көктөгү жылдыз. Биз урпактан урпакка көз салып келдик. Бирок биз колубузду сунсак эле тек гана аялыбызды, балдарыбызды, ата-энебизди гана кармай алабыз. Шарапканада ырчы болсоң, манас айтууга болбойт деген кеп барбы? Сенин атагың чыгып, элге таанымал болгондо, келген конокторго манас айтып берсең болот эмеспи? Манас биздин улуу эпос. Аны башка боордош улуттар түшүнүп кетпейт. Бирок башка боордош улуттарга манас айтып түшүндүрүп берсең, бул деген үгүттөгөндүк, элге манасты тааныткандык болот эмеспи? Чын элеби? Ооба, чын. Мен ошол шарапканада директормун. Сага мөрт жаратып берем. Анда болот экен. Нуржан, баргың барбы? Анда акча тапканча дагы манасты элге үгүттөй алат экен. Жакшы иш турбайбы?
анда канчалык турат? Айгүл, сени түшүнүп турам. Эмеле той жасап, айрылгыңар келбей атат. Нуржан өрүмчүгө барып көнүшүп алган соң, сени да алып барып көрсөтүп келсин, болобу? Калыбек ага, эмне үчүн өзүңүз эле ырдабайсыз? Нуржанды карачы, бой десе бой, өңү түстүү келишкен жигит. А мен бір быйып ырдап чыксам, кыздардын көзү жумулуп уктап калбайбы? Калыбек агам туура айтыптыр. Манас айткан негизин бар үчүн эстрада ырларды оңой эле үйрөнүп кетти. Көп өтпөй эле менин да туруктуу күйөрмандарым бар болду. Бир канча эжелер бар. Күндө кеч келип менин ырымды угуп кетти. Коноктор мени жактырып аткан соң, мен дагы жакшы мамиледе болбосом болбойт да. Тамеки менен арак мага жакпайт. Бирок коноктор сунган тамеки менен аракка жок дегели болбоду. Ушинтип жүрүп, мен дагы бул турмушка көнүшүп кеттим. Жайлоодогу чөптүн, ачыган кымыздын жыты жана Памир бийиктигинин элеси бүт денемен тарай кетти. Бирок көңүлүмдүн эң терең жерин Манаска арнаганмын. Шарапканада 1 жыл ырчы болгондон кийин мага каржы салып, тасма чыгарып бере тургандар да болду. Нуржан, келчи. Атайы жыйнактын мукаба сүрөтү долборлонуп болуптур. Кана, карап көрөйүнчү. Бул сүрөткө жакшы түшүпсүң. Батыш өңүрдүн кичик фишаңы менин атым гана. Нуржан деген батыш өңүрдүн фишаңы. Батыш өңүрдүн фишаңы деген Нуржан. Мунун эмне айырмасы бар? Ырчылардын баары сакналык ат коюп алышат. Нуржан деген ат барбы жокпу? Бул зарыл эмес. Сүрөттөгү сен эмессиңби? Калыбек ага, тасманын кичине жерине Манастан үзүндү айтып алдырып койсом бекен дейм. 5 минут болсо жетишет. Каржы салуучуга айттым, бирок макул болбоду. Чыгым ашып кетет деп атпайбы? Манас айтпагалы көп болуп кетти. Аябай кубанычтамын. Бүгүнкү түндө сиздер менен бирге болуп турам. Анда эмесе сиздердин урматыңыздар үчүн Айылымдын ак булуту деген чыгарманы тартуулап коеюн. Кичик фейшам, башка ырдырдачы. Ооба. Анда кайсыларды аткарып берейин? Мейли кайсын ырдасаң бизге жага берет. Анда мен сиздер угуп көрбөгөндөн бирди аткарып берейин. Нуржан, кауышчу сени. Анда мен сиздерге биз кыргыздардын улуу эпосубуз Манастан үзүндү айтып берейин. Устазым мага үйрөткөндө Манас айтуудан мурда бетти, колду жууш, оозду чайкоо керек деген. Бирок мындай жагдайда конокторду күттүрүп койсом болбойт. Устазым кечирер. Анда көпчүлүккө айтып берейин. Камынсың кыргыз түштүк Чоңышыма. Албай кыргыз кайтышап. Болду. Мурунду эмес экен. Андан көрө дагы айылмак. Достор. Эмне үчүн батыш өңүрдүн кичик фишаңынын мындай жакшырдап калышындагы себеп болсо, ал Кызыл суунун атактуу манасчысы. Манасты 3 күнтөн айталат. Ошого негизи мыкты. Ай, булар жаккан жок. Биз эстрадарды угабыз. Болосо башкасын чыгаргылачы. Ай, оба. Сен ушунча келбеттүү турсаң, мындайларга шай келбейсиң. Тура. Кечирип коюңуздар. Манас бул баа жеткис байлык. Мен жакшы айта албадым. Устазым сагынмамай залкар манасчы. Ал киши Манас айтканда арыстандар башын ийип, бугулар дагы Эмне? Устазым? Чалба? Анда ансайын уккалы болбойт. Ай, элестетсең, бир чал чыгып Манас айтып олтурса, биз бул жакта пиво иччи. сөзүңө байкап сүйлө. Иә, эмне чекчейесиң? Эмнеге башаламан сүйлөйсүң? Барып кожоюнуңду чакыр. Нуржан.
下面有请西刘德华。 Қалыбек аға, келдің бе? Уқтай элек экениңди билет болчумун. Кел, кичинеден ичишели. Иштегим келбей қалды. Оюңду түшүнүп турам. Биз кыргыздардын көңүлүбүздө Манас эбегейсиз ыйык турат. Бирок башка улуттар муну түшүнбөйт. Кызыкпайт дагы. Аға, бұл сөзің Алар дагы устазыма тил тийгизип атпайбы? қанымды қайнатқаны ушул. Устазым қандай киши? Ал бүт дүйнөдөгү кыргыздардын урматына татыктуу болгон киши. Мамлекеттен ата кыйгарган Залкар Манасчы. Мен эмне десем эл эле. Бирок устазыма тил тийгизсе мүлдө болбойт. Келгениңе деле көп болду. Дагы эле ушинтип жүрө бересиңби? Анча көп ойлоп эмне кыласың? Кел, бирден алалы. Эми иштебейм. Нуржан, ушул бир жылда эле үйдөгүлөргө жаңы там салып бердиң. Айгүл жайлоодо мал багып жүрбөс болду. Мунун баары сенин эмгегиң. Мен турган кабат үйдү жактырат элем го. Уланды иштесең, сен дагы сатып ала аласың. Кийин үйдөгүлөрүңдү алып келип баксаң болот эмеспи? Сенин дагы тасмаларың таратылгалы калды. Ага, билем. Алардын баары туура эмес жолдо чыгарылган. Чөнтөгүң акча кирсе эле болбодубу? Кел. Нуржан. 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 Айгүл, бул түшүнбөй өңүмбү? Сен кандай келдиң? Үйгө кайтпаганыңа 2 ай болду. Сени сагындым. Суу ичип ал. Үнүң бүтүп калыптыр. Сен деген Манасчысың. Үнүңдү асырашың керек. Айлаганча. Шарапканада иштейм. Арак тамекиден алыс боло албайм. Нуржан, өзүңө окшобой калыпсың. Манас айта аласың ба? Устазың талыкпай үйрөткөн Манас эсиңде барбы?